67 килограмм салмак категориясында дебют жасап жатат ушул Кыргыз Республикасы чемпионатында. Буга чейин Тынарбек 63 чемберликте күч сынашып келген. Демек, күрөш башталды. Байкасак эми кимиси активдүүлүк кылып жатат дегенден азыр ооз барбайт. Экөө тең мыкты. Экөө тең негизи биринчи орунга татыктуу, бирок сөз түрдө эми бирөө гана алтын медальга алтын медальды алат. Тагыраагы биринчи орунду ээлейт. Ал эми атаандашы экинчи орунга жайгашып калышы мүмкүн. Мынакей Раззак Бейшекеевди өспүрүмдөр арасындагы дүйнө чемпион деп жатат. Будапешт шаарында өткөн. Бейшекеев Раззак мынакей 2021-2022 жылдары ушундай жакшы ийгиликтер жараткан экен. Бул жерден азыр упайды капчыкка салып кое жаздады Раззак Бейшекеев. Будапешт шаарында жана Бахрейнде бір өзүнө дүйнө чемпионатын жана өспүрүмдөр арасында чемпиону болсо, Бахрейнде өткөн Азия чемпионатында коло тагыр күмүш байгенин ээси аталган. Барына белек. Салтуу жаңы жылдык Остор акциясы. Vivo смартфонун сатып алуу менен белек алууга кепилденген мүмкүнчүлүккө ээ бол. Телевизор, Яндекс станция, рюкзак, свитшот, пауэрбанк, кулакчындар. Ал тургай жап-жаңы Vivo смартфону. Жаңы жылга белек алууга жетишип кал. Барына белек, барына сонун маанай. Остор. Bir упай Раззак Бейшекеевке берилди жана партер. Мынакей эң бир кызыктуу эпизодко позицияга туш келүүдөбүз. Тынарбек Шаршенбековдун дагы ийгиликтери арбын. Жакшы байкалган экен Раззак Бейшекеев азыр чабуулда. Кемеси мыкты, коргонууда кемеси мыктыраак болот же чабуулда кемеси ол жолу кайтат. Ушул жерден аз байкасак болот. Канакей азыр көтөргөнү турат. Азыр көрүүчүлөрдүн арасында Жоломан Шаршенбеков деле өзүнүн агасына чын жүрөктөн колдоо, күйөрмандык кылып турса керек азырынча жана эки упай бар. Эки упайды Раззак Бейшекеев өзүнүн капчыгына салды. Жерден ажырата алабы? Жок, азыр жерге ажырата албайт. Тынарбек Шаршенбеков колдон келишинче коргонуп жаткан учуру жана эсеп 3-0 азырынча Раззак Бейшекеев 3-0 эсебинде өзүнүн атаандашынан алдыга чыкты. 3 упай артыкчылыгы бул сөз түрдө күрөштө өтө чоң айырма эмес, бирок Тынарбек Шаршенбеков эми буга кандай жооп узатты? Аталдыда дагы биринчи бөлүмдүн бүтүшүнө 1 мүнөттөй убакыт бар. Негизинен буга чейин ушул 67 килограмм салмак категориясында Тынарбек Шаршенбеков балким баштаганда бирке кыйынчылыктар болуп келген, ошол эле чейрек финалда бирок бара-бара камбэк дагы жасап кеткенин байкаганбыз. Балким бул таймашта дагы Тынарбек Шаршенбеков бара-бара күрөштүн ыргагын жогорулатып, темпти жогорулатып, Раззак Бейшекеевке күчтүү оппозиция жаратышы мүмкүн. Жарым мүнөт убакыт калды. Кызыл трикочон ошол эле Раззак Бейшекеевке активдүү болушун талап кылууда. Аябай эле тынчып калышты. Балким экинчи бөлүктө экөө тең эле күтүп калды окшойт. Өзгөчө Тынарбек Шаршенбеков анткени экинчи бөлүктө сөз түрдө ага партерден иштегенге мүмкүнчүлүк беришет. 2 гана секунд, 1 жана 30 секундалык тыныгуу. Экинчи бөлүк интрига ары карай жалгашат. Жакшы, Тынарбек дароо бир колун белге салды. Бир ошол кезекте Раззак Бейшекеев да өзүнүн позициясын бекем карманып турат. Кызыл трикочон балбан Раззак Бейшекеев дүйнөнүн чемпиону өспүрүмдөр арасында, ошол эле Азиянын өспүрүмдөр арасындагы күмүш байгесинин ээси. Ал Тынарбек Шаршенбеков деле чоңдор арасында Азиянын
күмүш байгесин ээси болот. Ошол эле дүйнө чемпиону деп да атасак жаңышкан болбойбуз. Ал ортодо пассив деп жатат. Кызыл трикочон балбанга жана мынакей эми Тынарбек Шаршенбековго дагы кезек келип жетти. Партерден азыр эми аракетин көрүшү керек. Разак Бейшекеев тескерисинче оор позицияда. Бул абалдан эми өзүн кептеди деп айтпайбыз, бирок Тынарбек Шаршенбеков мындай учурда өзүнүн мыкты жагынан көрсөтүп жүргөнүн баарыбыз билебиз. Анакей экинчи бөлүк эсеп азырынча 1-3. Разак Бейшекеев 2 упай артыкчылыгында жеңип жаткан кези. Анакей Тынарбек Шаршенбеков бийлеп жатат, эки жакка секирип, балким азыр маневр жасап жаткандагы байкасак болот. Көтөрдү окшойт. Канакей урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул жерде байкайлы. Андан ары жакшы чабуу бар. 4 упайлык ыкма. Ошентип Тынарбек Шаршенбеков алдыга чыгууда, бирок челлендж ыргытып жатат. Айлаш керек бул жерден. 4 упай Разак Бейшекеевке берилди. Мына сага кандай гана интригалуу таймаш. Эмеле Шаршенбеков өзүнүн агасына дароо челленджди ыргыткан экен. Эми азыр челлендждин кандай бүтүмгө келишет? Мынакей кайталоодо. Дагы бир жолу байкасак. Ай. Ушул жерден жерге жыгылып кеткен. Эми ортодо калыс бул жерден Разак Бейшекеевке 4 упай. 4 упай. Ошондо челленджди ким жеңди? Челленджди болсо Разак Бейшекеев жеңиптир. 8-5. Тынар Шаршенбеков азыр териштирүү үчүн бир жакка кеткенде, бирок челлендж деп сурады эле, бирок челлендж дагы эч кандай бир пайда алып келген жок Тынар Шаршенбековго. Эми ушул убакыт ичинде канакей 1 мүнөт 45 секунда убакыт бар. Титандардын таймашы деп айтсам дагы болот. Тынар Шаршенбеков аракетин кылууда, бирок Разак Бейшекеев туюк коргонуп жатат. Абайлаш керек азыр. Ортодо 3 упай айырмачылыгы бөлүп турат. Караңыздарчы, Разак деп дагы азыр көрмандар атын сүрөп турган кези, бирок Тынар Шаршенбековдун дагы фанаттары бар экен, белгилеп өтөлү. Алар дагы кыйкырып колдоо көрсөтүп жатат. 1 мүнөттөн көбүрөөк убакыт бар. Бул жерде мынакей Тынар Шаршенбеков дагы бир сонун мүмкүнчүлүккө ээ болду, бирок караңыздарчы, Гюрмандар бул көрсөтүлгөн партерге аябай нааразы. Демек, Разак Бейшекеевдин Гюрмандары бул спорт ордосунда көптүк кылат десем болот. 1 упай берилбейт, анткени экинчи ирет партер. Кудайым сакта. Маданиятты сактайлы. Маданиятты сактабасак болбойт бул сөз түрдө. Биринчи орунда маданият. Андан кийин гана спорт жана башка нерсе. 1 упай берилбейт. Кен буга чейин биринчи партерде гана 1 упай берилсе, экинчи аракетте тек гана партерге коюп берүү менен гана чектелет. Азыр 50 секундадай убакыт бар. Тынар Шаршенбеков канакей кимиси бул эпизоддо күчтүү болот. Жакшы көтөрүп кетти. Тынар Шаршенбеков канакей мыкты чабуу жасаш керек. Жана 2 гана упай берди. Бул албетте жетишсиз. Ортодо дагы 1 упай алышы керек. Же болбосо Разак Бейшекеев Кыргыз Республикасы чемпиону аталат. Саналуу гана секундалар бар канакей. Эки тараптын чарчады. Бирок ошол эле кезекте каталдай темирде болгон мүнөз бул жерде чоң роль ойнош керек. Разак Бейшекеев же Тынар Шаршенбековбу? 14 секунда. Дагы иштеш керек. Мынакей иштеп жатат. Андан ары жок. Тескерисинче Разак Бейшекеев. Бул жерден сонун мүмкүнчүлүк. Жана 2 упай Разак Бейшекеевке берилди.
Мына сага чечим, мына сага жыйынтык. Балким Разак Бейшекеев бул беттеште андердог болгондур. Бирок өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп Тынарбек Экели секунда эми бул эч нерсе чечпейт. Жана Тынарбек Шаршембеков Разак Бейшекеевди колдоду. Куттуктады. Ал эми Разак Бейшекеев Кыргыз Республикасынын чемпионат алууда. Грек-рим күрөшүнүн мыктысы дал ушул 67 салмак категориясынын мыктысы болуп Разак Бейшекеев саналды. Татыктуу түрдө жеңди. Ал эми Тынарбек Шаршембеков да өз мыкты жагынан көрсөтө алды.